Арыбаңыздар, кадырлуу телекөрөрмандар, Кыргыз баяны телеберүүсү улуттук биринчи каналда өзүнүн ишин улантат. Бүгүнкү берүүбүз өткөндөгү берүүлөрдүн логикалык уландысы болуп эсептелет. Бул кыргыздарды изилдеген, кыргызга эмгек сиңген илимпоздор жана алардын илимий иштери, өмүр таржымалы жөнүндө болот. Бүгүнкү темабыз профессор Саул Менделевич Абрамзон кыргыздардын этникалык тарыхын, этногенезин, салттуу маданиятын изилдеген тарыхчы этнограф деген темада болот. Албетте, урматтуу телекөрөрмандар, Абрамзондун тарых, кыргыз тарых илими үчүн, кыргыз этнографиясы, кыргыздардын салттуу маданияты, каада салты, үрп адаты, жөрөлөлөрү боюнча кошкон салымы бул нар көтөргүс болуп эсептелет. Биз бүгүнкү берүүбүздө Абрамзондун кыргыз тарыхына, кыргыз этнография илимине кошкон салымы жөнүндө болот. Ошондуктан студияга ушул багытта иштеген биздин белгилүү илимпоздорду чакырганбыз. Оолу студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Тарых илимдеринин доктору, профессор, таанымал окумуштуу тарыхнамачы Жакыпбеков Жаныбек агайыбыз. Кыргыз билим берүү академиясынын бөлүм башчысы, биздин белгилүү методист тарыхчыбыз Иманкулов Мурат агай. Тарых илимдеринин доктору, профессор Кожобеков Муратбек Чалайке уулу агайыбыз. Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетинин кафедра башчысы, белгилүү тарыхчы Алым Асанов Темике агайыбыз. Мурат агай, Абрамзондун кыргыз тарыхына, илимине кошкон салымы, кыргыз этногенезин изилдөө, этнос тарыхын булактын башын ачып берсеңиз. Кыргыз тарыхына эмгек сиңирген окумуштуулар арасынан адегенде академик Баарталь, Александр Натанович Бернштамдан кийинки эле катарда турган бул эмгекчилдиги, анан кийин кыргыз тарыхын, этнографиясын, этногенез проблемасын изилдөөдө олуттуу бир проблемаларды көтөргөн окумуштуу Саул Матвеевич Абрамзон эсептелинет да. Саул Матвеевич Абрамзонду Кыргызстандын билим жана илим комиссиясы атайын чакыртуу менен 1925-жылы Кыргызстандын борбору Фрунзе шаарына алып келишип, ал жерден ага атайын ошо музей ишин уюштуруу боюнча тапшырма жүктөп, анан кийин тарых музейин түптөөгө Саул Матвеевич Абрамзон салым кошконда, ал киши ошо жаш мезгилинде өзү Ленинградтагы илим жана маданият искусство борборунан келген, музей ишин жакшы билген, идиректүү, жаңыдан илимге киришип аткан Саул Матвеевич талыкпастан ошо Кыргызстандын территориясын, элет жерлерин баарын кыдырып келип, анан кийин ошо музейдик экспонаттарды топтогон да. Анан ошо музейдик экспонаттардын биздеги тарых музейинин эски абалын караганда, ал жерде этнографиялык экспонаттар арбын эле да. Ошо этнографиялык экспонаттардын арбындыгы дагы өз убагында Саул Матвеевич Абрамзондун кошкон салымынан ошол жыйнаган экспонаттардын, ошо табылгалардын натыйжасында биз ошо тарых музейин кийин аны өнүктүрүп азыркы абалга жеткирип келатабыз. Андан кийин а киши туруктуу Кыргызстанда иштеп, ошо туруктуу түрдө Кыргызстандын баардык булуң буштарын кыдырып, анан кийин этнографиялык материалдарды топтоп, өзүнүн илимий изилдөө иштерине киришип баштайт. Ошо илимий изилдөө иши дагы ошо байыркы кыргыздардын этногенез, этникалык тарыхынын этнографиясы болгон. Анан Саул Матвеевич Абрамзон өзү салттуу этнографиянын мектебинен улантуусу Токаревтерден билим алган, ошол мектептин жакшы көрүнүктүү илимпозу катары такшалып, анын натыйжасында кыргыздардын этногенез проблемасына изилдөөгө кошкон анын салымы дагы ушул багытта жүргүзүлөт да. Кыргыздардын баардык этнография проблемасын, ошо баланын төрөлүшүнөн баштап, баланын тарбияланышына, анан кийин ырым-жырымдарга байланышкан ошо адамдын социалдык турмушунан кийинки анын рухий ишеништери, идеалдары, мировоззрение, космология сыяктуу баардык тармактарын изилдеп, анан чарбачылыгы боюнча ошо
чарбачылыгында кандай болгон эмелер бар? Мисалы малдын оорусу, малдын багылышы, асыралышы боюнча деген сонун мындайынан өрнөктүү изилдөөлөр жүргүздү да. Бул өз мезгилинде ошо Кыргызстанга келген ошо Деренкованын изилдөөлөрүнө окшошкон, Анохиндин изилдөөлөрүн уланткан ошол мектептин өзгөчөлүгү болуп эсептелинет. Анан кийин ал киши чет элдик этнография илиминин жетишкендиктерин дагы жакшы талдап, ал жетишкендиктер менен кабардар болгон, аны өзүнүн илимий изилдөөлөрүндө колдонгон. Анан ошо 71-жылы чыккан кыргыздар аталган кыргыздардын ошо этногенетикалык тарыхый өрнөктөрүнө туурасындагы эмгеги дагы бул жерде дүйнөлүк этнография илиминин деңгээлинде ошолорго салыштырып, ошол тажрыйба аркылуу кыргыздардын этногенез проблемасы боюнча дагы изилдөө жүргүздү да. Саул Матвеевич Абрамзондун кыргыздардын этногенез проблемасы боюнча айткан биринчи пикири бул ноябрь айында 1956-жылы кыргыздардын биринчи этногенез проблемасына арналган илимий сессиясында билдирилип, анан ошо илимий сессияда кыргыздардын этногенез маселеси, бул жерде мындай талаштуу көз караш бар. Эч убакта сыйкырдуу кыргыз аталышынын аркасынан ээчибестен кыргыздардын реалдуу этногенез маселесин изилдеш керек деген. Бул жерде болсо негизги компоненттери болгон этникалык аталыш деген түшүнүк бар. Этногенез проблемасын изилдөөдө аны ажыратып салып, ошо этногенез дегенде эгерде кыргыздардын дүйнөнүн ар кайсы алкагында жолуккан эле ошо кыргыз этноними болсо, ал деген кыргыздарга тиешелүү деген мындай жаңылыш көз карашын, пикирин билдирген. Албетте бул айрым мүчүлүктөрдү эске албаганда Саул Матвеевич Абрамзондун кыргыз этнографиясы, кыргыздардын этногенез маселеси, кыргыздардын этникалык тарыхына кошкон салымы аябагандай олуттуу. Ал өзүнүн актуалдуулугун, өзүнүн өрнөктүү мындайынан үлгүсүн азыркы убакта дагы жогото элек. Рахмат агай. Жана агай, Саул Менделевич дейт, Матвеевич дейбиз. Бирок анын мурдагы биринчи атасынын аты Мендел да. Эми ал илимде Матвеевич деп колдонулуп калды. Мунун кыргыз этнография илимине кошкон салымы жөнүндө айттык, нар көтөрүбүз. Эмгек жасаган. Мындан сырткары ошол Санкт-Петербургдук, Ленинграддык ошол мезгилдеги илимпоздор 20 жылдан ашуун убакыт бою ар жылы бул Кыргызстандын аймагын кыдырып жүргөн да, бул баягы талаа материалдарын жыйнаганда, этнографиялык экспедициясы тууралуу, киргизген илимге киргизген салымы тууралуу, анан анча-мынча кийин запкыдагы жеген, ошол тууралуу айтып берсеңиз агай. Абрамзон жөнүндө сөз кылганда, биринчи тетиги революцияга чейин, 20-кылымдын 20-30 жылдарына чейин биздин кыргыз тарыхында орус окумуштуулары баштап кеткен илимий изилдөөлөрдү уланткан киши болгон. Анан кийин бир нерсени айта кетиш керек. Биздин кыргыз историографиясы русча тарыхнама деп которуп жүрөбүз. Мындайынан айта турган болсок, историография деген тарых илимдеринин тарыхы деп аталат. Тарыхтын тарыхы деген сөз. Бул историографияны түшүнмөйүнчө ким эмнени изилдеп жүргөн түшүнүш кыйын. Анан бул боюнча айта турган болсок, Абрамзондун эмгеги студент кезинен эле башталган. Тактап айта турган болсок, Абрамзон өзү 20-жылдарда студент кезинде эле Кыргызстанга келген. Центрден студент ЭЛГУ географиялык факультетте этнографиялык бөлүмүндө окуп жүргөндө, студент кезинде келип Кыргызстанга өзүң айткандай бүт Кыргызстанды изилдеп, этнографиясын изилдеп баштаган. Тилдерин үйрөнгөн, жашоосун үйрөнгөн. Ал жөн эле бирөөнүн айтканын көчүрүп жазган эмес, өзү жашаган ошонун арасында. Анан кийин ошону изилдегенден кийин 1925-жылы советтик этнографиялык поездка менен Каракол округундагы Кыргыз автономиялык облусуна илимий кызматкер болуп иштеп баштаган. Музейде иштеген да, Каракол округунда иштеген. Кыргызстанга келгенден кийин областной музейде илимий сотрудник болуп иштеп, 1931-жыл январь айынан баштап директорлук кызмат иштеген. Бул жерде айта турган нерсе, ал иштеп эле материалын чогултуп тим койбостон, өзүнүн изилдөөлөрүн ошо мезгилдеги эң биринчи республикадагы газета болуп эсептелген
Советская Киргизия деген кесипке жарыялай баштаган өзүнүн изилдөөлөрүн. Мына Абрамзондун кийинки учурда биздин эркиндик заманыбыздын учурунда Абрамзондун китептери чыгып атат, Бартольдтун китептери чыгып атат. Анын ошол Советская Киргизия деген гезитке чыгарган материалы тилекке каршы ал китепке кирбей калган. Анан биз айта турган болсок, Советская Киргизия гезитинин 1930-1931 жылдагы сандарында 226, 228, 256 номурда, 262 номурунда, андан кийин 1931 жылдын 1 апрелдеги номурунда орус тилинде өзүнүн изилдөөлөрүн илимий макала кылып жарыялаган. Бул ошол илимий макала менен айтылган сөздүн материалын жыйнап чогултуп койгон айырмасы чоң да. Советская Киргизияга орус тилинде жарыялангандан кийин жалаң Кыргызстан эмес, бүт ошол мезгилдеги СССРдагы элдердин баары окуйт, Кыргызстан жөнүндө материалды тааныша баштайт. Бул жерде айта турган нерсе, бул материалдарды эмне деген? Өзүнүн материалдарында илимий сотрудник катары, областной музейдин директору катары иштеп, Кыргызстандагы 17 жылга чейинки, 1920 жылга чейинки коомдук уюмун организация, военный организация, анын кыргыз коому кандай тартипте жашаган, кантип башкарган, кимди ким башкарган, кыргыз коомун түшүнүш үчүн эмнени билиш керек? Мына ушу боюнча изилдеп келип жыйынтыктарды айтат. Мисалы үчүн, кыргыз коомунун ички структурасы, ички түзүлүшү. Ормон хандын убагында биринчи коомдук саясий түзүлүш катары калыптана баштаган дейт. Ормон хандын убагына алып келет, даана жазат изилдеп туруп. Ошондо Ормон хандын изилдөөсү боюнча анын саясий түзүлүшүндөгү кыргыз коомундагы бийлик эмнеде турат дейт. Анын бийлигинин секрети, анын бийлиги военно-феодальный организация власти. Өзүнүн бийлигин аскердик феодалдык тартипте уюштуруп алган дейт. Военно-феодальный организация деген терминди биз биринчи ошол кыргыз элинин коомунун ички структурасында бийликти кармап турган киши кандай формада кармап тургандыгын билебиз. Мына ушуну эмне дейт? Андан ары чыгарган жыйынтыктары аябай кызык. Абрамзон андан ары жазып атат. Ормон хандын доорундагы өзү түшкөн аракет кылган аскердик феодалдык организациянын күнү бүттү дейт. Ормон хандын доору бүтүп атат дейт. Бирок эң кызык жери, ал доордогу түзүлүш Ормон хандын кылымдан бери Кыргызда калыптанып калган уруучулдук түзүлүшүнүн баарысын алып келип атат да, баары уруу болуп жашаган ошол түзүлүш. Калыптанып калган түзүлүштөгү доору закончилась, эми кыргыз элинин жашоосунда жаңы доор башталды дейт. Бирок жаңы доор эмне деп башталды? Жаңы доор Совет бийлиги өкүм сүрүп атканына карабастан жаңы манаптар пайда болду дейт. Новое манапство дейт. Ошолордун баары манап деп атаганбыз да. Ал жаңы манаптардын өзгөчөлүгү эмне дейт? Алар өздөрүн манап деп атаган жок дейт. Алар өздөрүнүн бийлигин, Совет дооруна чейинки кармап турган бийлигин, элди башкарган бийлигин жаңы заманга керек болсо Совет дооруна приспосабливаемыз. Ыкташтырабыз дагы, ошол эле кишилер башкарууга мүмкүн. Биз ошондой ыкманы табабыз деп айткан дейт. Жакшы, рахмат агай. Темир агай, Саул Матвеевич Абрамзон бул кыргыз этнографиясынын негиз салуучусу да. Ошентип кабыл алабыз да. Мунун этнографияга кошкон салымы жөнүндө сөз болуп атат албетте. 1943 жылы Атамекендик согуштун доорунда Ташкент шаарында кандидаттык диссертациясы дал ушул кыргыздардын маданияты, кыргыз маданиятына арналган диссертация коргогон да. Анан ушул диссертациядагы негизги бул көтөргөн маселелер эмне болгон? Ушул тууралуу эки сөз айтыңыз. Өзү Абрамзон биринчи жолу окууну мектепти бүткөндөн кийин 1922 жылы Ленинград университетинин айыл чарба бөлүмүнө тапшырган экен. Анан бир аз окугандан кийин эле өзү кызыккан окшойт. География бөлүмүнүн
этнология багыты боюнча тандап алып турду. Анан ошондон баштап бул этнография кызыгуу башталганда ошондо Абрамзонго жетекчи катары Малов, Самойловичтер өздөрү жетекчи болуп анан багыт беришкен экен да. Түрк багытындагы этнографияны изилдегенге ошондон баштап кадам жасаган. Анан эң биринчи жолу 25-жыл Устен кезинде Каракол уездине келген экен, келип ошол этнографиялык командировкага келип материал жыйнап, анан ошонун байкаганбы кыргыздын ошол мезгилдеги жетекчилери ушу бизге ылайыктуу адис экен деп анан ошону чакырып келип анан 26-жылдан баштап Кыргызстанда өзүнүн ишин өрдүрүп баштаганда. Бул өмүрүн тагдырын Кыргызстанга арнап Андан ошо 31-жылга чейин негизи ушу Кыргызстанда иштеген. Анан кийин өзү Ленинграддагы этнография институтуна барып иштеп, анан жыл сайын байма-бай келип анан кыргыздардын этнографиясы боюнча изилдөөлөр жүргүзгөн да. Эми албетте жанагы сиз айткан маселе абдан туура. Эң алгачкы ошо кыргыз тарыхнамасында биринчи жолу ушу этнография багытындагы илимий ишти жазганда кандидат диссертациясын туура айтасыз Ташкентте коргон 1943-жылы ошол коргон мезгилде негизги проблема кыргыз эл маданиятынын проблемасына жасаганда ушул руханий маданияты дагы жана материалдык маданиятын дагы айкалыштырып изилдегенге аракет кылганда бул эң алгачкы кадам болгон деп айтсак туура болот. Бирок Абрамзондун негизги изилдөө иши ошол 20-жылда Кыргызстанга келгенде эле башталганда айталы. Абрамзондун эң алгачкы илимий экспедициясы бул 1930-жылдардын баш чендеринде башталганда. Ошол экспедиция ошол Бишкектен чыгып, ошол Кемиңге чейинки барган экспедициясында ошол элдин арасында материал жыйнап, анан ошол жазган материалдары жанагы айтты Советская Киргизия газетасына Манапская Ерелига деген ат менен чыкканда. Анан биринчи жолу советтик тарых илиминде ошо манапчылыктын проблемасына кайрылганда. Бул манапчылык кыргыз коомунда кандай роль ойнойт деп анан ошол манапчылык жөнүндө сөз кылганда биринчиден болуп ормондун кандай башкаруучу болгондугу, ормондун мезгилиндеги манапчылык институту кандай коомдо роль ойногондугу жөнүндө маселени биринчиден козгогон да. Окумуштун изилдөөлөрү бул өзгөчө согуш жылдарынан кийинки доорлорго туш келет. Ошол жазган эмгектерине дагы ошол согуш жылдарынан кийин дагы баягы сындар айтыла баштаганда бизге белгилүү болгондой космополитизм деп эски буржуазиялык көз караштарды жактаган чыгармалардан айыптап баштабады. Өзгөчө кыргыз коомунда байманаптык коомду жактаган деген чыгармаларды сындай баштабады. Анан ошолордун катарында ал мезгилдеги Оразалиев борбордук комитеттин секретары Абрамзондун макалаларын сындап жазган учур бар да. Бирок ошого карабастан Абрамзон эң алгачкылардан болуп ошол согуш жылдарынан кийин жанагы комплекстүү изилдөөнү баштаганда кыргыз этнографиясы боюнча бүтүндөй тармакты камтыган, жеке эле жанагындай адат салт эмес, бүтүндөй этнографиялык багыттагы изилдөөлөрдү колуна изилдеп баштаганда. Эми ошолордун катарында эске алсак болот. 1953-55-жылдары комплекстүү кыргыз археологиялык этнографиялык экспедициясы иш алып барды. Бул экспедиция Москвадагы Илимдер академиясы тарабынан уюштурулган. Кыргыз бийлиги да ал мезгилде буга мындай каражат бөлүп берген. Анан ошол негизинде Абрамзон Түндүк Кыргызстан боюнча этнографиялык маалыматтарды жыйнаганда. Мунун эң негизги максаты ошол мезгилде жанагы Түндүк Кыргызстан калкынын этникалык түзүлүшү, этникалык курамы деген маселени изилдеп, негизги максат кыргыз элинин келип чыгыш теги деген проблеманы ачыш керек болгон да. Анан ошого абдан чоң салым кошкон. Өзүнүн жазган маалыматтары менен окуп чыктым жакшылап. Ошондо 270 айтуучудан, же болбосо информатордон кыргыз урууларынын 36 уруунун санжырасын, генеалогиялык тарыхын жазып жыйнакка киргизген да. Анан бул абдан масштабтуу деңгээлде изилдөө болгон. Анан ушул көбүнчө этнография илими менен бирге эле этногенез маселесине дагы абдан чоң көңүл бурган да Абрамзон. Жакшы, рахмат. Мурат агай, Абрамзондун кыргыз этногенез боюнча концепциясы жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анын бүгүнкү күндөгү жашашы, ошо анын көз карашы калдыбы, аны уланып атабы, анын көз карашы, илимий көз карашы, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Темиркул айткандай, анын китебинде абдан көп материал чогултулган. Анан ошол чогултулган материалды мисалы үчүн бүгүн чогултуу мүмкүн эмес да. Себеби ошол маалыматты берген адамдардын көзү жок да. Ошондуктан баягы ошол түрдүү санжаралык маалыматтарды, жасма маалыматтарды, жанагы урууларды изилдөөнүн негизинде алып чыкканда эми бул маалыматтар албетте бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготкон жок. Бирок ошол эле мезгилде көп жаңы маалыматтар кошулуп аткандан кийин жаңы мына бүгүнкү күндө изилдөөлөргө жол ачып, татаал процесс экендигин, этногенездин маселелердин баягы Абрамзондун мезгилиндеги маалыматтын жетишсиздиги, кийинки башка түрдүү маалымат булактары менен топтолгондон кийин жаңы маалыматтардын келип атканын көрөбүз да. Анан эми Абрамзондун эмгектеринде көп маалымат топтолгондугуна карабастан кээ бир нерселер толук эмес да. Мисалы үчүн мен бирөөнү айткым келет. Мисалы үчүн боз үй жөнүндө
Абрамзондун китебинде айтылат да, боз үйдүн ичин үчкө бөлүнөт деп айтылат да. Төр эр жак, эпчи жак деп үчкө бөлүп коет. Ал эми бүгүнкү күндөгү окумуштуулар карасак 4кө бөлүнүп атат да. 4-чү бөлүгү бул киреберiştеги улага. Анан ичиндеги көп нерселер баягы босогонун ар жагын башка ушундай көптөгөн маалыматтарды так мындай толук деңгээлде ала алган эмес, же болбосо кээ бир субъективдүү ойлорду билдирген. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы Абрамзондун идеяларын карап, аны алгачкы маалымат катары кабыл алып, бирок бүгүнкү күндөгү биздин баягы улуттук көз караш менен аны өнүктүрүп чыкканга болот деп ойлойм. Ошондуктан жанакы Абрамзондун китеби чыккандан кийин Кыргызстанга кабыл албай коюшунда, анын куугунтукталышында, анын жазган эмгектериндеги айрым так эместиктер, субъективдүү көз караштар дагы таасир эткендиги көрүнүп турат да. Бирок баягы СССР Илимдер Академиясы аны колдоптур. Биздикинде келгенде, Кыргызстанга келгенде жанагындай айрым кемчиликтерди ашыра терс баа берип жибергенин натыйжасында болуп атат. Бирок ошондой болсо дагы бунун эмгегин жокко чыгарганга болбойт. Келечектеги этнографиялык илимди мына бүгүнкү күндөгү жаңы көз караш менен, цивилизациялык көз караш менен изилдегенге кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачат деген ойдомун. Кадырлуу телекөрөрмандар, тарых илимдеринин доктору профессор Чөрөтегин Тынчтыкбек Кадырмамбет уулунун Абрамзон жөнүндөгү айткан пикирине көңүл буралы. Кыргыз таануунун, кыргыз этнографиясынын заманбап деңгээлге, ушу азыркы жогорку середеге чыгышына эң зор салым кошкон инсан бул орусиялык этнограф профессор Саул Менделевич Абрамзон болгон. 1905 жылы туулуп, 1977 жылы каза болгон бул инсан өмүрүнүн көп жылын ушу Кыргызстандагы этнографияны иликтөөгө арнаган. Мисалы үчүн 1927 жылы Чөлкөм таануу музейин түзгөнгө, андан кийин дагы Чөлкөм таануу багытында ушундай иликтөөлөрдү уюштурууга, кийинчерээк Улуттук илимдер академиябызда этнография секторун бөлүмчөсүн түзүүгө Саул Абрамзондун абдан зор салымы болгондугун баардык кыргызстандык тарыхчылар, этнографтар белгилеп келишет. Ал жөнүндө Кыргызстанда атайын диссертация дагы жакталган. Бул инсан албетте өзүнүн чыгаан ишмердүүлүгүн көбүнчө кыргыз этнографиясына арнап, анын бир катар уруулук жана этностук тарыхый баскычтарын иликтеп, ага жуурулушкан башка элдердин компоненттерин карап, ошондой эле кыргыздардан башка элдерге дагы жуурулушкан бөлүктөр жөнүндө да маалымат калтырып, ушундай татынакай эмгек жараткан. Тийиштүүсү анын дал ушул фундаменталдык эмгеги 1973 жылы Кыргызстан Компартиясынын ошол кездеги биринчи катчысы Турдакун Усубалиев тарабынан ушундай калыс эмес сынга кабылган. Анан албетте Компартиянын баягы тымызын колдоосу менен айрым кыргызстандык тарыхчылар, алардын арасында Оразалиев, Ильясов, Зима деген тарыхчылар болгон. Алар каршы чыгып, бул марксист-лениндик көз карашка шайкеш келбей турган, азыркы жаштарды тарбиялоого дагы кедергисин тийгизе турган эмгек деп ушундай бир тараптуу айтышкан. Саул Матвеевич Абрамзондун биографиясы жөнүндө маалыматка көңүл буруңуздар. Абрамзон Саул Менделеевич. Советтик көрүнүктүү тарыхчы, этнограф, түрколог, кыргыз таануучу. Кыргыздардын этностук тарыхы, этногенезиси, этнографиясы жана салттуу маданияты жана башка изилдөө боюнча белгилүү адис, тарых илимдеринин доктору, профессор. Саул Абрамзон 1905 жылы Россия империясынын Орел губерниясында Дмитриевский шаарында туулган. Улуту жөөт. 1916 жылы Карачаров шаарындагы эркек балдар гимназиясына тапшырган. Атасы каза болгондугуна байланыштуу өзүнүн туулган шаарына кайтып келүүгө, энесине жардам берүүгө аргасыз болгон. Көп узабай ошол эле шаардагы жогорку башталгыч училищеге келип кирет. Бул окуу жай Совет мамлекети орногондон кийин экинчи баскычтагы Совет билим берүү системасынын мектеби деп аталып калган. 1922 жылы Абрамзон Петроград айыл чарба институтуна келип кирет.
2 жылдан соң ошол эле шаардагы географиялык институттун этнография бөлүмүнө которулган эле. Бул окуя жай 1926 жылдардан тартып Ленинград мамлекеттик университети болуп аталып калган. География факультетинде Самойлович, Бугурастан, Штернберг, Малов сыяктуу атактуу илимпоздордон билим алат. 1926 жылы Абрамзон жаңы түзүлгөн Кыргыз АССРинин илимий комиссиясына кызматка чакырылат. Бул комиссиянын негизги максаты катары Кыргызстандагы тарыхый музейлерди жана музей иштерин уюштуруу милдеттендирилген эле. Мындан сырткары түзүлгөн комиссиянын алдында кыргыздардын этностук тарыхы, этногенези, салттуу маданияты боюнча илим изилдөө иштерин жүргүзүү, калк арасынан музейге жарамдуу болгон коллекцияларды топтоо максаты турган. Жаш Адис Абрамзон мамлекеттик музейдин окумуштуу сактоочусу, Кыргыз АССРинин агартуу эл комиссарлыгына караштуу Чөлкөм таануу институтунун директору болуп эмгектенет. 1931 жылдан тартып Ленинград шаарында жашап, СССР ИАСынын Миклуха Маклай атындагы этнография институтундагы Орто Азия, Казакстан жана Кавказ секторунда иштеген. Жаныбек агай, 71-жылы чыккан Абрамзондун монографиясы бар да, бул баягы кыргыздардын этногенетикалык жана байланыштары дегенчи. Анан кийин ал 90-жылы кайра басылып чыкпадыбы? Ошондо академик Табышалиевдин айткан пикири бар, кири сөзүн. Ошол тууралуу маалымат берсеңиз, анан дагы сиз бир кызыктуу материал айткансыз. Ал эң баягы акыркы бакшыны, эми илимде шаман дейт аларды. Ошолор тууралуу маалымат айтып берсеңиз агай. Эми бул жерде туура айтылып атат, Абрамзон көбүнчө кыргыз элинин этнографиясын изилдегенде маданиятын изилдеген. Мына мага чейинки коллегабыз айткандай, баланын төрөлүшүнөн баштап, коомдун жашоосунан баштап, маданият боюнча эч нерсени калтырган эмес да. Эми ошонун ичинен бөлүп айта турган болсак, мисалы үчүн, ошол Абрамзондун изилдөөлөрүндө биринчи орунда турган бул Очерк история кыргызского народа деген китеби 1979 жылы. Эми ал жөнүндө айта берсек сөз көп, аны кыскартып коеюн. Андан кийинки эле эң негизги эмгеги орус тилинде чыккан Киргизы и их историко-культурные связи этногенетические Фрунзе 1990. 1990 жылы чыккан китеби бар да. Мына ушул китебинде Абрамзон Кыргызстандын тарыхы боюнча эң кызык жери 1946 жылдан бери Кыргызстанды иштеп жүрүп чогулткан экспедициялык материалдарын унутпаптыр да. Ошонун баарын алып келип туруп, ошол китепке киргизип пайдаланган. Эң сонун пайдалангандагы эмне деген жыйынтыктар келген. Биринчиден эле биз көңүл бура турган жер деле маданият боюнча, материалдык маданият, духовный маданият боюнча изилдеген жер калбаган. Анан бул жерде айта турган нерсе, бул китебинде Манас жөнүндө дагы изилдеп айтып кеткен Абрамзон. Манасты айта турган болсак, Абрамзон айтып атат, бул китепте эпос Манасты дейт. Кылымдардан берки келаткан бул эпос дүйнөдө биринчи орунда турат дейт. Махабхарат башкалар айтпаган. Ал өзүнчө дейт биринчи орунда турган. Манастын эң кызык жери кылымдардан бери айтылып, элдин аң сезимине кирип, кыргыздар туулгандан өлгөнгө чейин Манастын идеялары менен, Манастын мазмуну менен жашап келсе, баатыр эл болсо, бүгүнкү күндө дейт, эпос Манас 19-кылымда өзүнүн рассвет, гүлдөө маданиятына жетип атат дейт. Айтылышы боюнча, окуялардын кеңири айтылышы боюнча, обондуулугу боюнча, элге жагымдуулугу боюнча жаңы кайра жаралууну баштан өткөрүп атат дейт. Ошол Манасты ушул деңгээлге жеткирип айтканда, буга карата Оразалиевдин макалалары Абрамзондун бул чындайт да. Эми ал Оразалиевге чейин дагы бир нерсени айтыш керек. Кыргыз их этногенетический связь деген китеби чыкканда, андагы китептеги материал боюнча 1990 жылга чейин 70 жылдарда биздин ЦК КПСС, ЦК КП Кыргызстандын биринчи секретары Усубалиевдин «Интернациональное воспитание трудящихся» деген кичинекей брошюрасы чыгат. Мына ушул брошюрада Усубалиев Кыргызстандын тарыхына кайрылып келип, Абрамзондун ушу биз айтып аткан эң мыкты китебине сын айтат. Ал сынында эмне деп айтат?
Биздин кыргыз элинин тарыхын изилдеген Абрамзондун эмгектери албетте мактоого татырлык, эмгеги жакшы, бирок айта турганыбыз Абрамзон бул эмгегинде Кыргызстандын өткөн тарыхын идеализациялаган. Биз бүгүнкү күндө советтик эл алдыга өсүп атабыз. Өткөн кылымды идеализациялоого болбойт. Байманаптарды мактоого болбойт. Ал эми Абрамзон бул эмгегинде кыргыздын байманаптарын, кыргыздын маданиятын түзгөн, материалдык, духовный маданиятын түзгөн кыргыздын каймактарынын баарын мактап өткөн экен. Бул туура эмес. Биздин бүгүнкү күндөгү саясатка Абрамзондун бул жазгандары анча туура келбейт деп аны көрсөтөт. Ошондон Абрамзон аябай катуу нааразы болгондо мындай айтканда, жөнөкөйлөтүп айткан. Анан ал Москвада жашаган, анда картайып калган кези болгондо. Москвада жашаган Абрамзондун колунда Кыргызстандан көп аспиранттар бар болчу ошол мезгилде. Анан аспиранттардын баарын чогултат дагы. Мен 20-дагы кезимде, студент кезимден баштап Кыргызстанда иштедим эле, аягында мына ушундай жеме уктум силердин республиканын жетекчилиги тарабынан. Эми силер мени туура түшүнгүлө, мен силерге жетекчилик кылбайм деп аспиранттардын баарынан отказ берген да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол мезгилдеги биздин саясат, политизация, тарых илимине грубое вмешательство орусча айтканда. Ошол политизация кылып тарых илимин саясатташтырып, өкмөт жетекчилери ошонун мазмунуна кирип, анын мазмунун өздөрү билгендей сындап атканы окумуштууга жаккан эмес. Ага карабастан Абрамзондун бул эмгеги кала берет. Анан биз айталы дегенибиз, Абрамзондун дагы бир эмгегиндеги артыкчылыгын жана биз айтып аткан китепте, Киргизия связь деген китебинде Табыш Алиев баш сөз жазган. 90-жылдагысына. 90-жылдагысына. Баш сөз жазганда 7-нчи беттен башталат. Неутомимый исследователь деген тема койгон. Ошол темасын эмне? Абрамзон зор эмгек жасады. Сиздер бул жерде отургандар айткандай, кыргыздын маданиятын, духовный, материалдык маданиятын изилдебеген жери калган эмес, абдан добросовестно иштеди. Айта турган нерсе, Кыргызстандагы акыркы шаманды издеп жүрүп таап, акыркы шамандан материал алган деген жери. Он искал и нашел последнего шамана в Кыргызстане дейт. Андан кийин шаман калбай калыптыр. Ошону таап бул деген өзү таап изилдеп, сүйлөшүп, анан далилдеп жазган бул оңой эмес да. Биз баарын жазып атабыз, элдик ооздеки чыгармачылыкка таянып жазып атабыз, архивдик материалга таянып жазабыз. Ал эми ошол акыркы шаманды таап жазган жок да эч ким. Андай максат койгон жок дейм. Мына Абрамзондун эмгегинин эң көрүнүктүү жагынын бир бөлүкчөсүн ушундан билсе болот. Рахмат агай. Мурат агай, Савул Матвеевич Абрамзондун 1946-жылы Совет этнографиясы деген журналга кыргыз этнонимдеринин чечмелениши жөнүндө, семантикасы жөнүндө макаласы фундаменталдуу изилдөө да. Ошондо кыргыз урууларынын аталыштарынан бирок эң негизгиси башка эмгектеринде кыргыз этнонимдеринин чечмелениши жөнүндө маалымат берген да. Аны изилдеген, ошону чечмелеген, ошо тууралуу айтып берсеңиз. Бул айрыкча маанилүү маселе да, этнография, этногенез проблемасында. Савул Матвеевич Абрамзон дагы ошо кыргыз этнониминин маанисин чечмелеп, анын семантикасын, анын ички мазмунун табуу максатында ал буга чейинки ошо этноним боюнча айтылган историографиялык изилдөөлөрдү келтирип, анан ал 19-кылымдын аягында ошо Доржи Банзаров деген бурят окумуштуусу болгон, аягында көрүнүктүү ошо бурят монгол этнографиясы тарыхы боюнча зор эмгектерди сиңирген адамдын ошо кыргыз этноними деген, ал деген 40 деген сан, анан з деген көптүк суффикстен куралат деген пикирин жактап, анан бул пикирди өз убагында Лаеш легити дагы колдогон да, ошо бул деген Лаеш легити дагы ошо көптүк мүчөдөн куралат деген пикирди айтып, Савул Матвеевич Абрамзон болсо бул жерде анын мазмунун байытып атат да. Ал мазмунунда
Бул жерде 40 саны, ошондой эле бул 40 саны деген саясий союздук, саясий биримдиктин маанисин туюнткан көптүк мүчөнү. Анан кийин ал мисал катары дейт, кыргыз этнониминин 40 санга байланышкандыгы Манас эпосунда дагы эскерилгендигин келтирип, ал жерде Манас эпосунда 40 сандуу уруу элбиз, 40 сандуу кыргыз элибиз деген Манастын саптарын келтирип, анан кийин ал далил катары ошо кыргыздар 40 сандан куралганбыз деген маанини тутуп, анын натыйжасында ошо этнонимди анын мазмунун байытып, анан бүгүнкү күндө дагы жазылып аткан кыргыздардын 15 томдук академиялык басылмасында дагы бул Абрамзондун көз карашына Дор Жубанзаров убагында айтып кеткен 40 саны менен байланышкан бул этнонимдин тууралыгы, анын жөндүүлүгү, ал деген ушу санга топтолуш керек зарылчылыгы туурасында дагы сөз кылынат. Ал жерде кыргыз этноними боюнча, анткени кыргыз деген этнонимдин мааниси ушундай да, Кытай булактарында Мажмуат ат-Таварихте дагы ал жерде кыргыздардын 40 саны менен байланышкан деген уламыш бар да. Ошо уламыштык маалыматтын өзү бул жазма булактарда катталышы, ошо кыргыздардын этникалык аң сезиминдеги өзгөрүү, ал деген ошо монгол доорунда өкүм сүрүп, анын натыйжасында өзгөрүүгө дуушар болуп, ошо кыргыздардын биригиши, эл катары өздөрүнүн энчилүү алышы, ал деген саясий мааниге бурулгандыгын байкайбыз да. Рахмат, туура айттыңыз. Бул баягы кыргыз этнониминин чечмелениши, анын келип чыгышы боюнча бир азыркы жогорку окуучулардын окуу китептеринде, куралдарында жана башка китептерде ошо 7, 8, 10, 12 чейин вариантын берет да. Аны окуган адам, аны окуган окуучу абдан андан жаңылат да, адашат. Ошон үчүн могул сиздин илимге жакын, илимий чечмеленүүсү, андагы мына сиз да колдоп жүрөсүз, буну жазып жүрөсүз. Ошол 40 деген сандын өзү, анан 40, анан з, бул көптүк маани, з деген көптүк маанини билдирген, туюнткан сөз жасоочу мүчө да. Анан кийин ал төлөс деген аталышы, барлас деген, огуз деген, мунун баары ал биринчи этнографиялык жактан дагы, экинчиден лингвистикалык жактан дагы ошо сиздин айткан тыянагыңызга төп келет да. Кудай буйруса, бул сиз айткан китеп жакын арада чыгып, окурмандын колуна тиет дагы. Ал жерде так кыргыз этнониминин чечмелешине менин пикиримде так маалымат берилди деп ойлойм. Темир агай, кыргыз тарыхы үчүн, кыргыз этнографиясы үчүн өзгөчө 53-56 жылдагы бул 2 рет басылып чыккан. Биринчи Москвада чыкты, анан Кыргызстанда чыкты да, баягы кайра басылыпчы, баягы ТКЭ деп, кыргыз археологиялык этнографиялык экспедициянын материалдары деген. Бул абдан маанилүү да биздин илим үчүнчү. Ошол жерде Абрамзон бул кытайлык кыргыздарды изилдеп, Кытайда жашаган кыргыздарды, анын картасын ачыйген, этникалык картасын. Анын ушул конференцияга мунун катышуусу, анын жыйынтыгы боюнча Абрамзондун сиңирген эмгеги жөнүндө айтып берсеңиз. Эми ошол биз сөз кылган 1953-55 жылдардагы кыргыз элинин этникалык тарыхын изилдөө боюнча атайын бүткүл союздук экспедиция жүргөндө, бул экспедициянын аталышы комплекстүү кыргыз археологиялык этнографиялык экспедиция деп аталат. Бул жерде жалаң эле этнографтар эмес, археологдор дагы иш алып барышкан, Кыргызстанда антропологдор дагы иш алып барган. Анан ошолордун бир краниологторго чейин катышканда. Ошонун бир отрядын Абрамзон жетектеген, Түндүк Кыргызстан боюнча этнографиялык изилдөө. Экинчисин Виндуков жетектеген, Түштүк Кыргызстан боюнча. Анан экөө тең абдан жакшы материалдар жыйнаганда, эми бул Абрамзон жыйнаган материалда абдан уникалдуу. Себеби Түндүк Кыргызстанды түрө кыдырып, ар бир оорунун генеалогиялык санжыларын жазганга аракет кылганда 270тен ашык адамдан, информатордон маалымат алган. Ал киши ал оңой эмес, ошону отуруп алып азыркыдай каражат жок. Ошону ар бир дептерге жазып, өзүнүн жанындагы шакирттери менен, ал мезгилде Кыргыз университетинин студенттери да катышкан ага экспедицияга. Анан ошондон жыйнап, анан ошонун негизинде Абрамзон Түндүк Кыргызстандын калкынын этникалык түзүлүшү деген абдан бир фундаменталдуу эмгегин жазганда, ошол фундаменталдуу эмгегинде ошо Түндүк Кыргызстанда жашаган оңонат Солан урууларынын санжырасын, андан тышкары ушул чөлкөмдө жашаган ичкилик кыргыздарынын айрым топторунун санжырасын баарын келтиргенде, эми уникалдуулугу ошол ар бир уруунун санжырасын жазуу менен эле алар канча түтүн ошол мезгилде. Аларда кандай тарыхый уламыш маалыматтар сакталып калган.
алардын жердеген айылдары, жерлери ушулардын баардыгын келтирген да. Анан ошонун негизинде Абрамсон ушул ишин улантып, анан илимий экспедициянын жыйынтыгынын материалдары чыкканда, Москвадан 6 том болуп чыккан. Ошонун бир томуна ушул өзүнүн макаласын киргизген да. Анан бул макала чыгарма абдан уникалдуу болуп эсептелет. Бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн маанисин жоготуп элек. Анан ошонун негизинде 56-жылы илимий сессия болуп, ошол илимий сессияда Абрамсон баяндама жасап, анан баяндамада ошол кыргыз элинин этникалык курамында Түштүк Сибирлик Борбордук Азиялык компоненттери бар экендигин жана ошондой эле жергиликтүү Орто Азиялык компоненттер бар экендигин белгилеп, анан өзүнүн көз карашын ошондон чыгарган да. Анан дагы Абрамсон ошол мезгилде ушул ишин улантып, 1960-жылдардын баш элдеринде Кытайдан кыргыздардын чоң тобу миграция болуп келген да, өздөрүнүн ата журтуна кайтып келген да. Ошо кайтып келген мезгилде буна Нарын областынын Кошко району, Ысык-Көл областынын айрым жерлерине көчүп келген кытайлык кыргыздарга барып жолугуп, анан ошолордон информация жыйнаган да. Маалымат жыйнаган өзү бүгүшү мен Кытайга барган эмес, менде так маалымат жок. Бирок ошолордун маалымат жыйнап, анан революцияга чейинки авторлор жазган эмгектердеги материалдарды жыйнап, анан ошол Синьцзяндагы кыргыздардын этнографиясына байланыштуу жакшы эмгек жазган. Эми ал жерде алардын урундук бөлүнүштөрү жөнүндө да маалыматтар бар, жайгашкан жерлери жөнүндө маалыматтар бар, материалдык маданияты жөнүндө маалыматтар бар. Анан бул дагы абдан жакшы эмгек болуп жаралган да. Эми ушул ишти колго алганда Абрамсондон башка эч ким деле ал мезгилде бул проблемага кайрылган эмес да. Өзгөчө ушул кыргыздардын элдик өзеки тарыхый маалыматтары, санжараларын изилдөөгө биринчиден кадам койгон да. Анан ошол ишин улантып, анан жанагы этногенез боюнча өзүнүн оюн айтып, анан кийинки мезгилде ал өзүнүн кесиптеши болгон Алтайдагы түрк элдеринин тарыхын издеген Потапов менен биргелешип, анан абдан бир жакшы эмгек жазган да. Ошол эмгекте бул эки окумуштуу этнографтар ушу түрк элдериндеги санжыра сындуу озеки тарыхый маалыматтар, бул жөн эле генеалогиялык уруулардын жөнүндө маалымат эмес, бул тарыхый билим деген аныктама берип, анан ошонун негизинде элдик этногония бул өтө маанилүү. Ал жерде элдин этникалык тарыхы, социалдык курамы, чарбачылыгы жана башка маселелердин баардыгы камтылган, анан муну илимий деңгээлге көтөргөн да. Анан ошону кийин ошонун түйшүгүн тартып атат да. Себеби биз жогоруда сөз кылгандай 1972-жылкы партиялык активде сындап атпай биринчи жетекчибизчи урууларды азыркы мезгилде баягы монолиттүү калыптан калган кыргыз улутун урууларга бөлгөн, биз андай жок деп баягы бар нерсени жокко чыгарып атат да кишилерчи. Анан ошонун запасын көргөн да. А болбосо ушул багыттагы изилдөөлөр чын айтканда түрк элдеринин тарыхындагы өтө маанилүү орунду ээлеген изилдөөлөрдүн катарында турат Абрамсондуку. 72-жылдагы партиялык жыйындан кийин Кыргызстандагы жалпы эле мурдагы Советтер Союзу, анын ичинде өзгөчө Кыргызстанда этнография илиминин өнүгүшү алга жылбай калганда башка багыттарына, жеңил багыттарына кайрылышып, кыргыздардын этникалык тарыхына, этногенезине, урулук курамына, эн тамгаларына, мисалы бул кишинин эн тамгаларын жыйнап элишинен да ал тууралуу мыкты маалыматтарды, эгер бул киши ошол маалыматтарды кайдагы айтты, сиз дагы айттыңыздар, жыйнап алса, анда бул унуткарып унутулуп кетет эле бунун баарын. Ошондуктан бул кишинин жалпы илимдин алдында, анын ичинде кыргыз элинин алдында, ана кыргыз тарыхынын алдында жасаган кызматы, өтөгөн кызматы абдан зор да. Анан мындан башка бул ошо кыргыздардын салттуу маданияты боюнча изилдөөлөрү, анан кыргыздардын жашоосу, жашоо буразы, анан үйү, анан календарына чейин кайрылып атпайбы? Согуштук өнөрү, аскердик уюмдашуусу, бардыгын камтыганга аракет кылган. Алгачкы дин түшүнүктөрү, исламга чейинки кыргыздардын дин түшүнүктөрү, ишенимдери. Дагы кайрылабыз, Кудай буйрса. Рахмат сизге, Темике. Мурат агай, бул Абрамсондун жана башка ушул кыргыздардын этникалык тарыхын, этногенезин изилдеген илим-позордун эмгектерин жогорку окуу жайлардын окуу программаларына, өзгөчө тарых адистигине предмети боюнча, анан экинчиси мектеп программаларына кандай формада киргизсе болот? Бул жерде алгач тиги Темиркулдун сөзүнө улан айткым келип атат да. Абрамсон Кытайга барганбы деп. 50-жылдарда Кытайга барыптыр. Баягы Кытай менен мамиле жакшы кезде Ху Чжэнхуа, Мухаммед Ху Чжэнхуа менен кызматташып иштеп, Кытайдын көп жерлериндеги изилдөөлөрдү жүргүзгөн экен да. Бирок кийин 60-жылдарда Кытай менен мамиле үзүлгөндөн кийин Кытайга барбай калыптыр. Анан баягы материал топтолгон 50-жылдарда, бирок толук эмес. Андан кийинкилерин баягы Кытайдан келген бияктагы элдерден, уйгурлардан, кыргыздардан, башкалардан алган. Анан бирок эмгектери 60-жылдардан кийин чыккан экен да. Ошондуктан баягы
Кытайга барган эмгектери бар да. Андан экинчиден бизде бул мектептерде окутканда эми мектепте жаштык өзгөчөлүктөрү боюнча алсак болот. Азыр жана профилдик билим берүүдө 10-12 класстарда да. Анан бүгүнкү күндө ошол баягы келечекте тарыхчы болом деген окуучуларга ушундай түрдүү көз караштарды өз алдынча мындай жыйынтыкка келе турган изилдөөчүлүк көндүмдөрдү калыптандыра тургандай кылып алыш үчүн түрдүү көз караштарды ошонун ичинде Абрамзондун башка окумуштуулардын көз карашын талдаш керек да. Бирок экинчи жагынан алганда көп азыр эле өзүңүз деле айтып өттүңүз, жана түрдүү кыргыздар жөнүндө кыргыз, кергус деген сыяктуу түрдүү аталыштарды берип коюп, анын чечмеленгени жок болгондуктан баягы окуучулардын башын айландырып татаалдатып аткан нерсе да. Ошондуктан бул нерсени жогорку окуу жайында атайын этногенез маселеси боюнча бир атайын курстарды уюштурушу керек. Ошол курстарда ушул түрдүү көз караштарды талдап талкууланса, андан кийин бул келечектеги ошол этногенез маселеси боюнча, кыргыз элинин келип чыгыш маселеси боюнча проблеманы изилдегенге жаш окумуштууларды даярдаганга, кадрлар даярдаганга, анан аны түрдүү аспектиде изилдегенге бир мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да. Ошондуктан бул мектептен кандайдыр бир изилдөөчүлүк көндүмдөрдү калыптандырганга, ал эми жогорку окуу жайга тарыхчылык, адистикке тапшыра турган болсо, ал келечекте мындай квалификациялуу адис катары чыкканга да, себеби бүгүнкү күндө алган билимдер негизинен жалпы билимдерди берип, жогорку окуу жайда деле. Бирок конкреттүү тармактар боюнча адис болбой калгандыгы өкүндүрөт да. Ошондуктан баягы тарыхчы көп, бирок жогорку деңгээлдеги адистердин жетишсиз болуп аткандыгы мына ушул баягы кадр даярдоо маселесинде дагы кандайдыр бир проблемаларды үстүртөн карап өткөндүгү болуп атат да. Ошондуктан сиздин айтканыңыз бул жөндүү. Рахмат. Кадырлуу телекөрөрмандар, чыгыш таануучу тарых илиминин доктору профессор Чоротегин Тынчыбек Кадырмамбет уулунун Абрамзон тууралуу айткан эксперттик пикирине көңүл буруңуздар. Кандай болсо дагы эгемендик доордо гана Саул Менделевич Абрамзондун кыргыз таануудагы салымдары ушундай калыс ар тараптуу жарыялана баштады. Анын эмгектери орусча дагы жана кыргыз тилинде дагы жарык көрдү. Албетте анын эмгегинде бир катар азыр дагы ушундай талкууланышы керек болгон өйдүк сөйдүк бир кээ бир учурлар дагы жок эмес деп айтсак болот. Мисалы үчүн ошол ырааттуу түрдө кыргыз этносунун тарыхын иликтеп жатып, биз байыркы кыргыз эли жана орто ылымдардагы кыргыз эли менен азыркы кыргыз элинин ырааттуу бир улантылышын тастыктап келебиз. Тек гана башка компоненттердин баардыгы куралып, кийинчерээк гана моңгол чапкынынан кийин гана эл болуп түзүлгөн деген сыяктуу пикирлер азыр биз үчүн эскирген пикир болуп саналат. Демек, Абрамзон мырзанын баардык чыгармаларын биз азыр сын көз менен карап, ошондой эле анын жакшы айырмалуу бир жактарын сөзсүз түрдө баалап көрсөтүп беришибиз керек. Абрамзондун эң жакшы жактарынын бири эмгегинде ал Кыргызстандын ичинде гана эмес, кыргыздар коңшу тарыхый чөлкөмдөрдө да жайгашып жашап келишкендигин, мисалы үчүн Чыгыш Теңир тоодо, Памирде, Ферганада жана башка аймактарда жашашкандыгын ал таасын көрсөтөт. Саул Матвеевич Абрамзондун тарых илимине кошкон салымы тууралуу маалыматка көңүл буруңуздар. Абрамзондун изилдөөлөрү кыргыздардын этностук тарыхына, этногенезисине, салттуу маданиятына, уруулук курамына, философиялык диний ишенимдерине, Орто жана Борбор Азиянын түрк-моңгол элдери менен тарыхый, этнографиялык алакаларына, кыргыз коомундагы үй бүлө жана социалдык жана башка мамилелерине, коомдук байланыштарына арналган. Абрамзон өзүнүн өмүрүн, билимин, күч-кубатын кыргыздардын этностук тарыхын иликтөөгө арнаган. Окумуштуу кыргыз изденүүчүлөрүнүн арасынан бир нече илимий шакирттерди даярдаганга үлгүрдү. 1941 жылдын 31 августунда Абрамзон Орто Азия мамлекеттик университетинин тарых бөлүмүнүн окумуштуулар кеңешинде очерк, культура,
киргизского народа аттуу темада илимдин кандидаттык диссертациясын коргогон. 1925 жылы Караколго келип кетет. Меймандос келген эски тарыхы жана салттуу маданияты бар, фольклордук маалыматтарга бай кыргыздардын турмушу жана окумуштуунун кийинки илимпоздук жолун тандап алуусуна, анын тагдырына өз таасирин тийгизген. Аспирантурага окууга сунуш этилгенде болочок окумуштуу Кыргызстанды көздөй сапар тарткан экен. Түрк этнографиясы боюнча берилген аспиранттык илимий темага алымсынбаган илимпоз Кыргызстанды тандап алып, мурда аскер жетекчиси Фрунзе туулуп өскөн үйгө мамлекеттик тарыхый чөлкөм музейин ачкан. Бул музей мамлекеттик макам алып, кийинчерээк илим изилдөө борборуна айланган. Андан соңку илимий экспедициялар Ысык көл, Нарын, Памир алай тараптарга уюштурулуп, анын натыйжасында кыргыз этнографиясы жана тарыхы боюнча эбегейсиз зор маалыматтар топтолгон. Илим жана уюштуруу багытындагы иш-аракеттер Кыргызстандагы этнография илиминин калыптануусуна шарт түзгөн эле. Илимпоздун замандаштары эгерде Абрамзон илимий экспедицияларды уюштурбаганда кыргыздардын тарыхы, фольклору, тили, этнографиялык башка маанилүү маалыматтардын бир тобу жыйналбай каларын белгилешкен. Ошондой эле учурда Абрамзон Ленинграддагы СССР ИАСынын этнография институтунун бөлүмүн башкарган. 1971 жылы Абрамзондун «Киргизии, их этногенетические и историко-культурные связи» аттуу монографиясы жарык көрөт. Эмгек профессор Табышалиевдин баш сөзү менен 1990 жылы кайрадан көп тираж менен басылып чыккан. Бул эмгек кыргыздардын этнографиясы, этностук тарыхы жана салттуу маданияты боюнча комплекстүү изилдөөлөрдүн жыйынтыгы болуп саналат. Бернштам Джорджи Банзаровдун кыргыз этноними 40 кошулган з көптүк маанини туюнткан сөз жасоочу мүчө. Так айтканда, лар мүчөсүн аныктайт деген илимий негиздүү пикирин колдонгон. Темике, сиз кыргыздардын уруулук курамы жөнүндө, кыргыздардын этногенези жөнүндө, жалпы эл болуп калыптанышынын этаптары жөнүндө изилдеп келесиз. Бир топ ондогон жылдардан беричи. Абрамсондун ушул кыргыз элинин калыптануусу жөнүндө айткан пикирине кандай көз карашыңыз бар? Кыргыз уруулары боюнча абдан терең изилдеген, сиз аны уланттыңыз да. Мен аны уланткан илимпоз катары билем да сизди. Эми Абрамзон ошол 1956 жылкы илимий конференцияда негизинен 2 тыйнак чыгарганда, жалпы чогулган окумуштууларча ошондо биз жогоруда айтып аттык, 2 компонент негизинде кыргыз эл калыптанган бул түштүк сибирлик борбордук азиялык жана жергиликтүү орто азиялык деп, жана ошол конференциядан кийин негизги багыттуу окумуштуулар түштүк сибирлик компонентти изилдөөгө аракет кылганда, алардын катында Петров Константин Иванович, Абрамзон Саул Матвеевичулар дагы ошол багытка көңүл бурганда, ошонун негизинде Абрамзон дагы ошо өзүнүн тыйнагын айткан. Себеби бул киши түштүк сибирдеги уруулар менен кыргыздардын этникалык тарыхын ажырагыс бир компонент, бир багыт катары изилдөөгө аракет кылганда айкалыштырып, өзгөчө ошо түштүк сибирде кездешкен кыргыз урууларынын этникалык тарыхы менен кыргыздардын арасында ошондой эле кездешкен, ат менен кездешкен уруулардын этникалык тарыхы менен айкалыштырып изилдөөгө аракет кылган. Ошол негизинде бул киши өтө маанилүү тыйнактарды чыгарган. Азыркы кыргыз элинин негизги компонент түзгөндөр бул байыркы орто кылымдардагы түрк урууларынын компоненти, же болбосо ошол мезгилдеги түрк каганаттарынын мезгилиндеги уйгур, карлук каганаттарынын мезгилиндеги уруулар түзгөн деп, бул биринчи компонент болушу мүмкүн деген көз караш айткан да. Мүмкүн деген. Кыргыздардын уйутку түзгөн. Экинчи компонент ошол түштүк сибирлик уруулар. Тактап айтканда, балким энес эл кыргыздар же Алтайдан келген кыргыздар болушу мүмкүн деп экинчи компонент катары айткан. Анан үчүнчү компонент катары кечирээк, кийинерээк кошулган казак ногой уруулары ушу кыргыздардын курамына кошулган деп, жана элдик өзөйкө тарыхый маалыматтардагы, уламыштардагы маалыматка тайынып айткан. Анан ошол негизинде бул киши кыргыз эл калыптанган деген жер, кайсы жерде калыптанган деген суроого дагы өзү көңүл бурган. Анан ошондо бул киши жазат, Чыгыш Түркстан, Чыгыш Тянь-Шандан баштап Памир алайга чейинки кеңир аймактарда кыргыз эл калыптанган деген көз карашты айткан. Эми ушул айткан көз караш дагы бул кишиге сокку болгон. Бул көз караш мурдагы Абрамзон айткан жанагы кыргыз элинин коомдук саясий түзүлүшү сыяктуу эле маселелер менен байланышкан да. Анан ошондо бул киши ошол көз караш үчүн дагы сокку алган. Конкреттүү жерде кыргыз элинин калыптанганын эмне үчүн бул киши жокко чыгарат? Асыркы эле Кыргызстан территориясына калыптанган, эмне үчүн муну жокко чыгарат дегендей бир сын пикирди айткан да. Бирок албетте Абрамзон ушул өз көз карашын айтуу менен бирге эле ушу кеңир аймактарда кыргыздардын бир мезгилдерде көчүп коңуп жүргөн, башка коңшу элдер менен өз ара этникалык байланышта болгон фактылардын баардыгын эске алган да. Анан ошол өзгөчө ошол фактыларды
айтканда жазганда Абрамзон эң негизги булак катары кайсыны пайдаланган? Эң негизги булак катары элдик тарых уламыштарды, генеалогиялык санжырларды пайдаланганда. Бул Абрамзонго чейинки мындай деңгээлде бир да окумушту пайдаланган эмес. Ошону илимий деңгээлге көтөрүп, анан ошонун негизинде ушул тыйнактарга келген да. Эми албетте бул уникалдуу маселе, чын айтканда Абрамзон тарабынан изилдеген. А кийин жанагы ошол өзүңүз айткан партиялык сындан кийин бул маселе таптакыр эле калган. Этногенез маселесинде дагы ошол жанагындай проблеманы пайдаланганга тыюу салынган. Ал тургай элдин арасында жанагындай уруулук санжырларды айтканга тыюу салынган. Анан ошонун терс таасири тийди да. Иш жүзүндө бул Кыргызстандагы этнография илиминин такыр эле токтоп калышына жагдай түзүлүп калган да. Анан ошолордун баардыгы мына ушул баштап кеткен Абрамзон болгон деп айтсак туура болот да, менин оюмча. Рахмат Мурат агай. Абрамзондун бул кыргыздардын материалдык маданиятына, руханий маданиятына, анан элдик илим билимдерге ошол боюнча айткан, жазган, жыйнаган материалдар, этнографиялык материалдары тууралуу өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз жыйынтыктоочу. Саул Матвеевич Абрамзондун ошо 71-жылы чыккан фундаменталдык эмгегинде ал жерде баардык эме бар да, мындайча кыргыздардын ошо этнографиясына байланышкан проблемалар. Биринчи кезекте ал этногенез маселеси, этникалык тарых. Этникалык тарых маселесинен кийинки ошо социалдык түзүлүшү, коомдук мамилелер кандай болгон. Анан кийин ошо балдарды тарбиялоо. Улам деген ошо коом деген өнүккөн сайын ошо балдарды тарбиялоо болсо, мисалы коомдун өнүгүшү болсо, алар кантип жетилет? Алардын жетилишине кандай болгон аларга чарбалык өндүрүшү болуш керек. Анан кийин ошо чарбалык өндүрүшүнө келгенде кандай жандыктарды багып атышат? Ал жандыктарды кармаш үчүн, аларды жем берип, чөбүн камсыз кылыш үчүн эмне деген эмеректер, эмне деген куралдар, эмне деген шаймандар талап кылынат деп ошо андан кийинкиси материалдык жабдыктардын баарына тең көңүл бурулуп, анан ошо комплекстүү изилденип атат да. Бул жагынан алганда Саул Матвеевич Абрамзондун Нуэры аталган Эванс Причардтын немеси бар, жакшы эмгеги бар. Ошо мисалда даярдалган да бул Абрамзондун кыргыздар деп аталган эмгеги. Нуэры деген чыгармада дагы ал жерде комплекстүү каралат да, коомдук түзүлүшү, калктын ошо мындай жашоо турмуш тиричилиги, алардын рухий маданияттары, анан кийин материалдык байлыктардын баары жабдылышы Абрамзон ошол үлгүдө, ошол мисалда кылып туруп даярдап берген. Анын натыйжасында жакшы эмгек чыккан. Бүгүнкү күндө дагы ал мындайынан колдон түшкүс эмгек, колдондон калбай турган чыгарма. Абрамзон бул ишти жалгыз аткарган эмес да. Саул Матвеевич Абрамзондун жанында кийин көрүнүктүү окумуштуулар болгон, ошо Табыш Алиев жанында жүргөн, Жумагулов жанында жүргөн, Баэлиева эжебиз жанында жүргөн, Айтпаев сыяктуу окумуштуулар ага жардам берип чогултушкан ошо материалдардын баарын тең. Кээ бир жанагы кыргыз тилин өзү жакшы билбегендиктен кыргыз тилиндеги чогултулган материалдарды ошолор кайра которуп беришкен ошо Саул Матвеевич Абрамзонго. Анын натыйжасында берки адамдардын эмгегин да эскере кетишибиз керек да, ошо эмесиненчи ага жардам берген. Кийин алар деген Саул Матвеевичтен ошо мектебинен өтүшүп, анын жанында такшалышып көрүнүктүү окумуштуулар болду. Жумагулов агайыбыз кандай деген сонун эмгек жазды кийин. Тарых илими, коомдук илимдердин баардыгы советтик идеологияга жана марксизм, ленинизм идеологиясына байланганда. Анан эми Абрамзонду окуп отурсаңыз, бул киши ошол алкактан чыкканга аракет кылган, бирок чыга алган эмес да. Абдан жакшы ойлорду, көз караштарды берип келатып анан токтоп калат да. Эгерде азыркы мезгил болгондо Абрамзондун эмгеги биз айтып аткан эмгегинен дагы фундаменталдуу абдан күчтүү эмгек жаратмакта, чын айткандачы. Ал болгон ошол идеологиядан чыган эмес да. Аны чыкканга да анын кудурети жеткен эмес. Запкысында жеди. Анан эгерде башка мезгил болгондо батыштагы классикалык этнографиядан артык эмес, андан ашпаса дагы кем эмес эмгектерди жаратмакта, менин оюмча. Бул жерде Абрамзондун эки сөз менен айтканда, Абрамзондун ишин тыңдашанын ичине алганда текшерүү үчүн белгилүү атактуу этнограф Жданкону колдонушкан да. Ошол Жданко ошо комиссиянын башчысы болуп, анан бул эмгектин жарайбы жарабайбы деген иш кылса бир топ сындарды айтканда. Андан башка шуну айтып коюңузчу сиз. Абрамзондун китебин сындап бизде жактырбай болгон учурда Чыңгыз Айтматов атайын Абрамзонго кат жазып,
Сиздин эмгегиңизде жакшы салым кошулган. Бирок бир нерсеңизге макул эмесмин. Жанакы кыргыз элинин калыптанышын 18-кылымга чейин алып барып койдуңуз. Кыргыздардын келип чыгышы андан мурда болгон деген позицияны айткан экен да. Мындайча айтканда, Абрамзонго ошол мезгилде колдоо иретинде кат жиберген. Ооба, Кузейт колдоп чыкканын. Сиздердин бүгүнкү куттуу студиябызга келип, маанилүү, мазмундуу, илимий негиздүү маалымат бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге ишиңизде ийгилик, ден соолук болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз баяны телеберүүсү өзүнүн соңуна келип жетти. Болошоктогу жолугушууларга чейин сак саламатта бололу.